Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин кесиптик колледжинин тарыхы. Жогорку окуу жайлардын флагманы болгон Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин тарыхында биринчи жолу 2004-жылдын 14-майында эл аралык билим берүү программаларын интеграциялоо институтунун орто кесиптик окуу жайы деген аталыш менен кесиптик колледж түзүлүп, маалыматтарды иштеп чыгуунун автоматташтырылган системалары жана башкаруу, эсептөө техникасын программалык камсыздоо жана автоматташтырылган системалар деген атайын адистиктер даярдала баштайт. 2005-жылы финансы, банк иши, салык жана салык салуу, экономика жана бухгалтердик эсеп сыяктуу адистиктер кошулат. Орто кесиптик окуу жайы катары жаш муундарды даярдоодо суроо талапка жооп берген колледж болуп калыптангандыктан маалыматтык технологиялар жана экономикалык адистиктерди даярдоо боюнча 2 өзүнчө колледжге бөлүнгөн. 2007-жылы университетте юридикалык колледж түзүлүп, юриспруденция боюнча адистер даярдала баштайт. 2009-жылы педагогикалык кадрларды максаттуу даярдоо институтунун педагогикалык колледжи ачылат. Педагогикалык колледжде башталгыч класстын мугалими, мектепке чейинки билим берүү, социалдык педагогика, адистерди даярдоо боюнча окутуу жүргүзүлгөн. Ошол эле жылы Кыргыз-Кытай колледжи түзүлүп, менеджмент, котормо иши сыяктуу адистиктерин ишке ашыруу улантылган. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин окумуштуулар кеңешинин 2018-жылдын 15-майындагы номер 3/4 токтому жана камкорчулар кеңешинин 2019-жылдын 26-июнундагы номер 3/4 токтомдорунун негизинде факультеттердин алдындагы колледждер бириктирилип, бирдиктүү бир чоң структура болгон кесиптик колледж ректордун 2019-жылдын 18-июлундагы номер 262 буйругу менен түзүлгөн. 2021-2022 окуу жылында кесиптик колледж англис тилинин мугалими жана англис тилинин котормочу адистиктерин ачат. 2023-жылдын 1-апрелинен баштап кесиптик колледждин педагогикалык бөлүмү педагогикалык институтка, ал эми котормо иши бөлүмү тактап айтканда Кытай тилинен котормочу адистиги Кыргыз-Кытай институтуна кошулат. 2022-2023 окуу жылына туризм, техникалык жөнгө салуу жана сапаттуу башкаруу адистиктери дагы ачылып, ийгиликтүү иш алып барууда. Учурда кесиптик колледжде төмөнкү адистиктер даярдалат: социалдык иш, котормо иши, туризм, чет тили, менеджмент, финансы, салык жана салык салуу, банк иши, экономика жана бухгалтердик эсеп, маалыматтарды иштеп чыгуунун жана башкаруунун автоматташтырылган системасы, эсептөө техникасын жана автоматтык системасын программалык камсыздоо, колдонмо информатика, техникалык жөнгө салуу, автоматташтырылган системалардын маалымат коопсуздугу. 2023-2024 окуу жылында Кыргызстандагы колледждердин арасында абитуриенттерди кабыл алуу боюнча 1-орунду камсыздаган. Ал эми ушул эле жылы демөөрчүлөр тарабынан 1,8 миллион сомго бааланган ар кандай техника, социалдык муктаждыктар чечилген. Мындан тышкары, университет тарабынан корпустун бир катар жерлери капиталдык ремонттон өтүп, компьютердик жабдыктар жаңыланды. Азыркы күндө 2000ден ашуун студент тарбия билим алып, кесиптик 176 окутуучу эмгектенүүдө. Студенттердин басымдуу бөлүгү колледжди аяктаган соң билимин тереңдетүү, жогорулатуу максатында кайра университеттерге тапшырышат. Арасынан 2-курсту аяктап, өндүрүштүк практикадан соң жумуш ордун тапкандар дагы арбын. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин кесиптик колледжи убакыттын жана берген билим сапатынын сынынан өткөн бренд болуп кала берет. 20 жылың кут болсун, кесиптик колледж.